Telefonları açıp salыңızlar. Maşallah. Assalamu alaikum ustaz. Okuy bereyin. Bu sizlerin göğüge, sizlerin sorağın menikmez. Allah barınıza tuğra cevap berişke, bizge de tawfik bersin inşallah. Assalamu ustaz, süretten göz tüyü mümkün mü? Instagram'da dinanda emiredi. Neyiz uşul nerse jönde ayva көп айтылып атат. Негизи сүрөткө өзүңдүн жыргап аткан нерсеңди койгон нерсе. Эмне кылып атканыңды, эмне кыла турганыңды, эмне кылганыңды эч качан ашкере кылып чыгарбаш керек. Хасан Басри айткан. Көп вакыттарда биз тамак жеп атканыбыз, конокто жүргөнүбүз, кийинип атканыбыз, машина алганыбыз, үй алганыбыз бардыгын тең биз ашкере кылгандай эме алып калдык. Анан көпчүлүктөрү ошол замат эле бир нече күнөн иш оңолбой, үй кредитке өтүп кетип, ушуну ызы чогулуп анан кийин баягы сопсон ишим жүрүп аткан болду экен деп мага келип калып, жолдо чыгыш керек болупчу. Анан субхан ошол себептен сүрөттү жанагындай бир көп нерсени мындай койбогон жакшы. У меня дочка, у меня сын родился, еду за сыном деп ушундай бар. Анан көп вакыттарда мындай бир нерсени ойлоп коюш керек да, сен жыргап аткандай башка бирөө сен бирөө жыргап атат, бирөө тогузо куурап атышы мүмкүн. Ошол себептен дайыма сүрөттү жыргап атканыңды, тартып атканыңды койсо, ошондон баягы көз тийгенден мурун адамдын сугу деп коёсун, сук. Ушул нерсеси суга өтүп кеткенде бат эле артка кетип калышын коркунучу. Ошон үчүн койбогула. Мисалы самына жана карасам, көп келет мага инста жылдыздар. Ошол эмеде жанагындай мисс Бишкек, мисс деп кетет го. Анан кийин ошо мисс болгондон кийин эле бир жылдан кийин эле жиндоо жаткылышат. Анан кийин алып келишет көбүнчөсү мисс болуп жанагындай бир нерсени курстун жылдызы болуп калганы бар, жана университетте мисс болуп калганы бар, арыктап эле эчтеке болбой эле ызы чогуп калган. Анан алып келди дем салганда ошо катты көз тийген болот да. Ошол себептен негизинде сулуулукту, жылуулукту, өзүңдүн жашооңду чыгарбаган жакшыраак деп ойлойм мен иншалла. Кантип көз түйөн сактансак болот. Пайгамбардын белгилүү нерсеси бар. Кимде A'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin hammatin wa min kulli aynin lammatin min sharri ma khalaq деп ушуну айтып жүрүш керек, жана балдарына өзүлөрү окуп жүрүш керек. Андан да эң оңой жолу Muazzatayn al-Ikhlas. Бул Кул Аллах сүрөсү, Фалак сүрөсү, Нас сүрөсү эртең менен кечинде сөзсүз 3 жолдон окуганга аракет кылыңыздар иншалла. Мына ушул эң чоң коргонуч экен. Осуптат. Анан коргонот деселем да сыртына мындай чепкени кийип алып үйүңдүн маны жылтыратып ичин ремонттоп сыртын калтырып кой деген нерсе жок. Кээбилер бар экен, көз тиет деп, сүнүн экен, үйдүн сыртын баарынан боткак болуп жатат, ичине кирсең укмуш коюп, мына гаремге киргендей болосуң. Бирок ушундай андай деле кылбашың керек. Онда өтө деле корко бербеш керек, көз тийип калат экен депчи. Мисалы көз тийүүнүн эмелери бар, симптомдор бар. Ошол туура келип аткан болсо, ошону корксоң болот. Ага чейин такырды баштап ойлобосоңуз болот. Assalamu alaikum. A'udhu bi kalimati tammati min sharri ma khalaq деген дуаны 3 жолу окуса, жин сыйкы жана көз тийүүдөн сактайт. Ошондой эле ушул руханий оорулар болду, тез саламат деп уктум. Чынбы? Жооп берип коюңуз. Эмне айтып койдум мен, ошо туура айтып атасыз. Эркектер пальмага кошумча кучалан дайнен сүткө кайнатып ичсе болобу? Ок дейт. Белдин күч кубатына. Негизи өзү туура эле суроо. Негизинде өзү эме боюнча аялдын акысы бар. Эркектин күчтүү болушуна. Эгерде кимде-ким ошол күч алсыз боло турган болсо, дарылансын эркектер. Уялбай эле дарылана берлем. Шариатта шарым жок деген сөзгө өтөйүнчү. Бир нече пайгамбардын эмеси бар. Ошол эмеде алдынан айткандары бар. Эркек киши бел кубатын дайыма күчтүү кармаш керек. Ошол эмес алса, спорт менен заниматься этпеле. Ошол мезгилде субханалла баягы ошол бел кубатын күчтүү кыла турган амалдар кылыш керек. Сидячий образ жизни комфорттон чыкканга аракет кылла. Канчалык комфорт болгон сайын ошончолук адамдай болот. Ошон үчүн бас кыла, күнүнө мисалы болбогон 3 километрдей басыш керек.
километр дейбиз бир 20-30 мүнөттөй сөзсүз жанагындай мындай бир колумда кармап турам баягы жүткүнү алдыга баскан бар го. Ошондо болсо мүмкүн болсо басыш керек. Фитнестерге баргыла. Анан жалаң эле ошо Viagra менен күч ала менен өзүңөр неме кыла бербегиле. Давление өлүп каласың бир. Макул ал баарына жага бербейт. Ошо себептен табии деген бар. Табии болгон субханалла мисалы алса чайды азыраак ич. Кечинде саат 8ден кийин плов жебе. Эрте жат. Мисалы куптандан уктан берген сөз бекер эмес. Муну жөн айта турган болсо мен азыр баягы кандай кылыш керек экенин бир айтып берип койдум. Просто ар жакта да аялдар бар. Ошон себептен токтоп атам да. Бул өтө чоң маселе болор экен. Бел кубатын эркек киши аябай кармасын, сактасын. Сууктан сактангыла, жанагындай бир эң негизгиси жанагындай бир ысык суу кылып тонус кылганга үйрөнгүлө. Мындай айтканда муну да эмес керек. Анан мен билгенден күч ала баарына эле текеде эле баарына жардам берип атканын көргөн жокмун. Бул жерде оңдош керек. Бул эмне? Жок, баш. Ой, туура ойлонуш керек. Психологиялык жактан жабыркай берсең, тиги спортсмен болсоң да эчтеке жарабайт. Ошол себептен дайыма жакшы ойлонуп, жакшы пикирде жүрүп, ачууң келип аткан болсо дагы ошол нерсени мындай ката бербей, мындай бир чыгарып, айтып, ушуну үйрөнүш керек. Бизде мындай ката берип анан кийин анын субхана ичинде жайланып калгандар толтур. Ошон үчүн акылды, ден соолукту карап кылыш керек ошону. Мен эгерде анан сабакта айтып берем, эгерде сурунуп калбаса, эстетип койсоңор, мечитте түшүнүп берем иншалла. Давление көтөрүлүп атканда кайсы дарыны сунуштайбыз? Күч аланы сунуштай албайм. Күч ала болбойт, давление көтөрөт. Өзү бел кубат деген бул давление деген сөз. Ошол себептен субханалла давлениеңиз 80-120 алып туруш үчүн субханалла дайыма эмне алып туруш керек? Дагы хижама кылганга аракет кылла. Давлениеге болсо врачка барасыз. Давление врачка барасыз. Давление врачка керек. Ассалам устаз, мен жашоодон, турмуштан кыйналганда көчөгө чыгып кетким келет. Жолдошум ичет, кандай насаат бересиз? Өзү машаллах, Аллах разы болсун эже. Ушул билбейм, мен көп убакыттарда биз таң көрө өзү эле напсыбиз менен калып калды ошо. Дайыма айтам го, мен деле атамын, мен деле күйөөмүн, мен деле баламын дейм го. Мен деле күйөөмүн чындачы. Көп убакыттарда субханалла вакыт деле болбой калат. Көңүл бурганга деле вакыт болбойт, сүйлөшкөнгө деле вакыт болбойт. Шунун деле, монун деле бир күндө кээ бирде балдарым мисалы кечинде келсем келдиңби, анан эртең кетпейсиң деп сурай беришет. Ушундай мисалы эртең менен бүгүн бүтөбүз, эртең менен уже кетип калам мен. Ошо менен субханалла жумасында бир көп болсо, каты болсо бир күн болуп калам. Анын жашоо ушундай экен субханалла. Элди катын урушат, эсип өткөн болушат деп кээ бирде боло берет урушташ. Бирок көп мисалы алса, эгерде жашоодон, турмуштан тажап аткан болсочу, бул демек имандын алсыздыгына. Иманды кубатташ керек. Иманды кубаттоо үчүн эмне кылыш керек десем, мына көчө күнү Сараксы мечитинде аялдардын чоң сабактары болду. Мисалы, ошол жерлерге баргыла, ошондой бир жакшы бир чөйрө кургула. Антпесе сыртка чыкканда шайтан башка чөйрөгө кошуп коюшу мүмкүн. Мисалы, ушундан келгенди көрдүм деп, ичип кеткен аялдардан көп экен. Сен ичсең мен деле ичем депчи. Сен бассаң мен деле басам. Сен ойносоң мен да ойнойм деп, ушинтип мындай өчөшүп алгандар бар да. Ошол себептен дайыма айтам, субханалла, этият болгула. Эң жакшысы сабыр кылыңыз. Сабыр кылып туруш керек. Эми ичкендерди көргөн эмесмин деп айтпайм. Ичкендерди көргөм. Ошол эмеде ошол сабыр кылып жеңил, ушул мезгилде татынакай силердин алдыңарда турган баланы чоңойтканды көрүп турам субханалла. Ошол себептен мен дайыма айтам, бул нерсе боло берет жашоодо. Мисалы, бир эле күндө Москва курулган эмес деп айтабыз, илгертен сөз барбы? Улам акырындык менен келип курулуп бүтөт жашоо. Анан бүгүн эле баары оңолуп калбайт. Аны ошо күйөөңүз эгерде ушундай акыбалда болуп аткан болсо, анда бир аз бияка алып келүүгө аракет кылыңыз. Ошол менен даватка чыгаргыла, өкмөт чогуу даватка чыгып келгиле, үйдө таалим кылгыла, үйдө зикиркана кылгыла. Мына ушул да пайда берет иншалла. Чоң нерсе бул. Истихара намазында жок деген белги берилсе, ага карабастан ОА деген чечим чыгарса, ооба экен деп ойлойсуз. Ооба деген чечим чыгарса болобу? Ооба болот. Бирок истихара намазында
ошол истихара окуп, анан кийин ошол чечмелөөсүн эгер аалымдар болсо ошолорго чечтирсе жакшы болот да. Мисалы истихара деген намаз кайсы убакытта окулат? Истихара үйлөнөрдө бир маанилүү бир иш кылардын алдында истихара деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куранды кандай үйрөтсө, истихара дуасын ошончо үйрөтчү экен да. Мисалы, я Алла, мисалы аял алгандасың, биринчи алгандасың, экинчи алгандасың, бул эмес жок. Дейин деген мисалы ошо алардын алдында айтышы мүмкүн экен да. Я Алла, эгер ушул аял менин бул дүйнө ахиретиме пайда бере турган болсо, анда ушуну мага кош. Эгерде бул дүйнө ахиретиме зыян бере турган болсо, анда менен алыстат дегенде, мисалы алса жүрөккө, мен көбүнчө айтам, менин жүрөгүмө сал деп айтам да. Анан жүрөккө сал дегенде, мисалы эртең менен турганда баягы ойго келбей, акылга келбей, ушундай бар жок калат да. Бул мага кереги жок экен деп коям. Болду, ошо менен токтоп калат. Истихара деген ушундай. Анан кээ бир убакыттарда ошондой истихара жүрөктөн алса деле, анын байлыгына кызыгып, дагы бир нерсесине кызыгып, субханалла ошол нерсе болуп кетип турган болсо, кийин өкүнүч болуп калган болсо да, ага кайгырбаш керек. Эмне кылабыз? Негизи дайыма айтабыз да, кылардын алдында көздү ачып кылыш керек, анан көздү жумуп жашаш керек да. Анан көз жумулганга чалып алып кийин ачылып кетсе, хокуйгон чочуп кетсең, анда извини, мен эмне кылам? Көп убакыт ушундай адамдар көздү жумуп алып алат, кылып алат. Эмне айткан? Тот, кто не рискует, тот не пьет шампанский деген сөз бар экен да. Ошол сөздү айтып алыш риск дейт да, благородное делает. Конечно, таваккал кылган жакшы. Бирок субханалла кээ бир убакыттарда ошо таваккалың сага кайра тескери жактан башыңа тийген балта болуп калса, анда күнөөкөр ким болот? Кудайым же сенби? Ошо сен өзүң эле. Ошо сени этият болуп, ойлонуп кылганга аракет кылыш керек. Ойлоно бергиле субханалла. Менин жолдошум сизди дерске жакшы көрүп, даватыңыз угат дейт. Сиздин сапарына баарын насип этсин. Амин. Рахмат субханалла. Дерске жакшы көрөм мен силерди. Аллах разы болсун. Аллах жакшы көрсүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимди жакшы көрсөлөр, ошону айтып койгула дейт. Устаз сизге Аллахым күч кубат берсин, бизге себеп кылган Аллахка шүгүр суроо. Мен демде кыйнал кыйналбай жакшы эле, бирок чыкканда кыжаат эле боло берем. İçim ısıt emnige. Baka gele veriniz siz. Az kalıptır inşallah. Şeytanlar bitedi. Assalamu alaikum. Ata tegim menen sый urmatta катташайын деп атам аябай психический давят күнөө болбойбу дейт. Ата тегим менен сый урматта катташайын деп атам аябай психический давят күнөө болбойбу дейт. Жок, катышыш керек туугандар менен. Туугандардычы мындай кээ бар, туугандар бар го. Ошол мындай жакшылап мындай ойлоп көрсөң, ошол тууган бирөө эле болот. Мас болсо, тас болсо, жинди болсо да тууганың бирөө эле болот. Унутпа. Апаң башканы төрөп бербейт уже болду. Ошон үчүн ошонун кадыры ушунчалык единственный экземпляр да. Анан ошолордун жаманына түтүп коюш керек кээ бирде. Туура эми ачыктан душманчылык кылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жанагындай бир Абу Лахаб келип, сен ушундайсыңбы деген дереже болсо, анда башка сөз. Же болсо ушунча деңгээлде баягы үстүнөн басып алып тепкилеп аткан болсо, бирок жөн эле кээ бирде мындай сага жакпаган сөздөр сүйлөп коет да. Мен кичине байып, кичине көп калбадыңарбы деп мага айтып беришет ушинтип. Эми силерге кичине ушинтип күлүп коям машаллах. Күлүп коям да. Эмне үчүн дегенде, жалгыз эле бирөө да. Мен атамдын бир тууган эмес, бир эркеги бар. Ошолор менен кантип бир атамдын бир тууганы болсо кантип бир баласы бар, жалгыз баласы бар. Эмне кылышым керек? Мен субханалла, мен катышышым керек. Жаман дебейм, Кудайга шүгүр, алхамдулилlah. В любом случае, ушундай да, азыр мына сен жакшы болуп турган мезгилде алса, психически давить этиши мүмкүн. Бирок качан кыйынчылык келгендечи, ошолордон башка эч ким жардам бербей калат кээ бирде, чын айтам. Ошону түшүнгөн адам үчүн бул чоң нерсе. Сен мына азыр тың болуп турган мезгилде анча туура эмес сүйлөп сен психически давить этип атышы мүмкүн, бирок эртең керек. Пайгамбар айткандай, ким жакшылык менен жашаса, бактылуу жашаса, туугандар менен кол үзбөсүн деген. Ал эми чыныгы суроо, сиз намаз окуган, чыныгы мусулман болгон болсоңуз, эми намаз окубайм мен андай мага боло берет экен дебеңиз кийин. Мисалы ошо сизден кол үзүп, сизди психически давить этип аткан адам менен барып кол кармашып, ошо менен тууган болушуңуз, бул сиздин момун экениңиздин белгиси болуп эсептелет. Ушундай туугандардан кол үзбөгүлө, такыр. Ассаламу алейкум устаз, Аллахым сизден разы болсун.
кызыл жана көктү балдарыбызга чизип турсак боло берет. Жазуулар огушуп кеткен кыз көк жанакты боло берет. Так, саламатсызбы. Түп районунда келип бериңиз, абдан жакшы болот эле. Үй тазалат элек. Жети Өз району Тосор айылыбызда келип берсеңиз абдан жакшы болот эле. Калыс дейт, машалла. Түпкө барабыз иншалла. Саламатсызбы. Айыз келген учурда чыдатпай ооруйм. Укол алайын, алмайынча жакшы болбойм. Эмне кылуу керек? Кусуп ичим өтө ошол учурда. Негизи өзү аялдар эме көрүнүп коюш керек, гинекологко көрүнүп коюшу бул жөнүндө. Анан субханалла бир аз болсо дем салдырып койсо дагы көрөлү. Анткени мен билесиздер, көп жөнүндө айыз нифас жөнүндө шарият боюнча этек кири жөнүндө аябай көп тема бар. Бул өз шариаттагы чоң бир маселе, мондай чоң маселе. Керек болсо кээ бир эркектер өзүнүн аялынын качан этек кири келери туурасында кабардар болуш керек. Анткени ошол качан болот, кайсы убакта бүтөт, канча күн экенин билип туруш керек. Бул нерсе билбесе болбойт эркектер да. Аялдар да ошол нерсе. Анткени бул ал аялдын намазы токтойт. Ошол эмесинде Кур'ан окушу токтойт, бүт ибадат токтойт, зикирден башкасын баардыгын токтоп. Мындаса орозо туткан болсо орозосу токтоп калат, кийин казасын толуп берип коюшка болот. Бирок намаздын казасын бербейт, билесиздер, Ошол мезгилде ошол айыз этек кири жөнүндө аябай көп эме бар. Анын ичинде хайыз бар, истихаза бар, ошол оору кан деп өзүнчө бөлүнөт. Анан баланча күн болуш керек, баланча күн болуш керек. Эң азында 15 күн тазалык болуш керек дегенге чейин субханалла карайбыз. Анан эми көп убакыттарда кээ бир учурда көп аялдардын жатындарында жиндер болгон себебинен ушул айыздын келишине жана токтоп калышына себеп болот да. Ошол себептен анан дем салдырып койгула деген сөздү айтып атам. Кээ бирлериңиздер туура эмес түшүнүп калбаш үчүн айттым муну. Саламатсызбы. Мени Пайланага барганда 15 күн дедиңиз эле. Бул жака келгенде 2 күн көрдүңүз. Мен ошондо тез эле жакшы болдум. Айтып коюңуз сурайынчы. Рахмат. Ооба. Мен негизи дайыма максимумду айтам да. Анан кийин так 3 күн деген болуш деп тур, 3 күндөн кийин мен кете берейин деп тура бересиз го. Эгерде сиз субханалла бул эме жактык болсаңыз, мына биздик бар да, бул түндүк тараптагыларчы ызыр деле берет да, качан кетем депчи. Качан кетем деп ызыр деле берет субханалла. Бүт бат эле азыр эле бүтүр дей беришет да. Мынтип карап турат, анан көчөгө чыктыңар да, үйлөргө жаттыңар, мен жөнүндө ар бир нерсени айтышты, настроение түшүп калды кебелергенденчи. Мен ушундай да, мен баары билишет да меникичи. Эрмек чоң түкүрдү бүгүн эрмек каткыр ийди дегенден бери, бүгүн эрмек мынтиптир анан деп ошо бүт баарынан үй барсаңар только мен обсуждение да. Только субхан ушундай жакшы көрөм. Күнөм такыр жок да, машалла. Анан ошондо мен үй бүлөм болуп аткан маселелер, бүт нерсенин баардыгы тең ачыкталып турат да. Анан биздикилер ушундай түнүк жактагылар динде мындай ишин эмерекпиз да, мындай. Бизге жана аябай катуу молдолор жамандап үйрөтүп койгон да. Бирок мен түштүк тарапта байкелерге, эжекелерге келгенде эртең келип кетирем да. Макул келет. Анткени ал уже точно билди, ал биринчи күнү сезди. Жакшы болгонун сезди, болду. Эртең күнү субан сурабайт. Качан кет десең кетет да. А биз болсо нарын, көл, чүүчү качан эле турду, качан. Ушунча деңгээлде эмес. Анан кийин бир нерсени түшүнсөк, түшүнбөсөк деле ошол нерсени баягы мындай монтер кабак бүркөп эле астагфируллах деп бизнеске деп башташат да. Ошондой нерсеге бар. Ошондой эмес. Биз ушундай да чын айтып коюш керек туурабы? Ушундай. Мисалы мен деле ушундай. Биз орус пейил деп коет го, бетке айтып салабыз, даңк айтып салабыз, субханалла отуруп каласың. Эмне дерин билбей эле. Ушундай, ушул жагыбыз аябай жаман. Ошол себептен кээ бирлерге 10 күн деп коем. Бир күн кетип калат. Бирөө келди баягыда рак оорусу менен экен, 4-стадияда экен. Врачтан чыгап сатты. Бир күн окуп туруп барам, кете бер десем, молдога тамырын бир кап койсо өлөт десе айт, өлбөйт десе айт деп атпайбы. Десе, анасы байке Кудай өсө жакшы болдуңуз, баарыбыз кичине көз тийип калыптыр, коркпойлор жашайбыз. Отурат араңарда. Ал жаңман кетпейт, ноутбугу менен кучактап жүрүшүндө. Эмне үчүн эле субханалла, эртеси күнү барып караганда рагы жок калган. Метастаза берди, өлдүң дешкен да. Ушундай көрүнө берет көз тийгенде. Бир эле күн болду. Кээ бир желкеге бир жеш керек болот да. Рак качып кетет. Ошол себептен кээ бир мындай нерсени туура түшүнүп коебуз, макулбу? Ладно. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен үйдөн
кухняга киргенде жаман болом, эч бир тамак жасагым келбейт, эшикке чыксам эс алып калам, эмнеден ушундай болот, үй тазалаш керекпи? Жок, барып байкемдин жанына барып кичине анча-мынча кык-пык чыгарыңыз. Азыр каар жап калды, каар чыгып эшикти шыпырып, ушундай эшиктин жумушуна тоюп алып туруп жиберсеңиз, тамак жасаңыз келип калат. Эркек жырга эле жүргөндө көрүп тура кел. Эми тамашалап атам, бирок субханалла үйгүздө окутуп койсоңуз да болот иншалла. Анан киргенде телефон жазып койсоңуз. Ассаламу алейкум, менин үй 2 уул 1 кызым бар. Кызымдын атын апам Перизат деп койгон. Бир молдок кызымдын атын алмаштыр деди. Алмаштыралыкпы? Пайгамбардын сүннөтү деп айтабыз, бирок сүннөтү муаккада эмес. Эгер адашып калбасам эле, пайгамбар жаман аттарды өзгөрткөн экен. Бирок мисалы уу десе, бок десе эсеп болду. Же болбосо субханалла өлүм десе, мисалы ушундай аттар ушундай болсочу. Анан Перизат деген биз боюнча билесиңер да, Перизаттын таза аруу болгон бир ушундай нерсе айтат. Анан кээ бирде жөн эле мисалы өзүнүн аты сопсор эле, мисалы менин атым Эрмек, менин атам ушинтип койгон экен. Анан Эрмек болчу болсо которулашым керек болчу, сонун бир аткачы. Бирок атам коюп туруп эмне кылайын? Анан атыңардын баардыгы жана кык чебет болсо, анда котор. Тура. Анан Сапар аалы, Жолчубек деген аттар эчтеке болбойт анан тура эле. Анан жөн эле бир нерсени айтып анан кийин эмне үчүн Дунгандыкы, Өзбектики, Таджиктики мейли, Арабтыкы деп коюн. Аттар Мухаммад койсо эле көтөрөт да, анан биздин балдар Мухаммад койсо эле анан оор болуп калат экен. Кыргыз ушунчалык башка ушундай көтөрө албайбы? Чын айтам, баардык нерсени көтөрөт. Атты атаңа койду, коюп койгончу болду, тийишпей калды. Мына келаткан неберенин аттарын өзгөртүп койгула. Жакшынакай пайгамбардын аттары, жакшынакай жакшы аялдардын аттары коюп койгон болду. Ама атты жөнү которот десе баардыгы котор, бүтүн Абдулла болуп кеттик азыр. Сопсон аты бар. Чыңгыз деген Чыңгыз, бирөөтүр Чыңгыз деген атты болбойт, ал Чыңгыз хандын аты. Эми андан эч нерсе болбойт. Сен камкор болуп каласың деп отуруп салыптыр. Зачем? Мындай кереги жок нерсени эле талашып эле ушуну дин деп атышып адамдар мейис айтып калган болду. Кереги жок. Мисалы алсам, мен телефондон көрүп атам, TikTok'ка кирсең, бир аял бар экен. Мен аны өзү сүрөтүн коюп коет экен да эле болду. Мен төлөп бир нерсе жазып коет экен да. Мындай карадым, мындай логичный эле сөз. Туура эле нерсени айтып атат да. Анан жакшылап өтүп келгенде анан карасам, ар жагына карасам, демеле балчылдатып атат, чөөгүп атат демелечи. Бу кандай карасам кереги жок да. Мисалы мен эмне ишине бар мен мисалы мен калпак кийемби, топу кийип аламбы, петушок кийип аламбы, чепкен кийемби, таң кала берем да адамдаргачы. Эмне тиешиңер бар? Бирөө менен. Намаз окуйбу, окубайбы, сакал коёбу, койбойбу, жоолук чан жүрөбү, жылаңаш жүрөбү, сенин ишиң бар? Такыр түшүнө албайм ушугачы. Зацикленный да, бир нерсеге кирип алат. Мындай ой, эмне тиешиң бар, айтчы. Түшүнө албайм такырчы. Айтайын дейм, ойлонуп калдым. Эми акмакка кайра тең элемин деп койсун да. Мен бир окуяны айтып бере берем да. Мен Турцияда жүргөндө, окуп жүргөндө, Юсуп Эшчан деген сонун окуу устаз бар. Өзү менден жашыраак. Анан бир күнү ушундай окуп калды. Келип калып, анан сабакка кечигип калып келди. Анан ошондо бир нерсе бүгүн мен бир окуяга түшүп калдым балдар деди. Келатсам бир мини юбка кийген, ушундай бир эме, укмуш экен дейт. Анан кийин офисный работница экен, аябай ачууң келип, ай таң калды, ушунчалык ушундай, ушу күнөө кылып жүрөт, канча жылаңаш жүрөт. Астагфирулла, капырлардын немеси деп ушинтип атам дейт. Анан намазга эметип автобустан түшүп анан биякта намаз кылып атат, бүт ушундай нерселерди түзгөн атат. Анан кой ушу дарат алайынчы, дарат алып мен чыгып баратсам дейт, карасам баягы аялдардын намаз кылгасынан чыгып келатты дейт. Анан сумкасы бар экен, сумкасына карасам, жоолук эмелер мен салып мындай дейт. Анан дедим, ай Юсуп, ай тагы, сен акмак экенсиң дедим дейт. Сен бирөөнүн жүрөгүн көрүп койгондой, бирөөнүн тиягын билип алгандай, сен ушуну алып дейт, ушуну жаман ой болгону кандай акың бар эле дейт. Ай балдар дедим, мына бүгүндөн баштап мына силерге мен айткан бир акылым ушул болсун. Бир адамды сыртынан карап томбучпагыла дегенде да.
Ошондон ушул мезгилге мынакей калп айтканда 10-15 жыл бар да. Мен бирөөнүн аркасынан кийим менен томбучпайм. Жана жылга чыгып келип аткан болсо күлүп тура берем. Ал кайдан билем балким. Кудай таала эртең хидаят берип койсо. Ал ушундай ошол себептенчи тургандай кыргыздар мына эмне кереги бар? Эмне кереги бар? Бирөөнүн эмне аласың? Такыр кийлишпегиле. Жакшылык болсо айтып кой. Бирок жашоосуна кийлигишпе. Эмне аласың аны? Кудай таалам дес берип койсочу, эртең сенден ашып кетет. Мен айылда 1-3-4 мас бала бар болчу. Дайыма мас тас менен теңдер. Бул жибелетет көп бирөөнүн башында жатчы. Дайыма уруша берет. Мен акмак, ушуну туура эмес, ушуну азыр менден ашып кетти. 4 аяктан 4 жолу келип салышты. Алды динде барып келди. Көрсө биз ушуну ойлоп өткөнбүз, акыл менен чаа бүтүп. Көрсө кыргыздын түрүдөн үмүт үзбө деген сөз ушул экен да. Түрүдөн үмүт үзбө, кереги жок. Мен ушул жерде отурган мейли 500 киши отурасыңарбы, аял эркек. Бүгүндөн баштап бирөөгө такыр кийлигишпегиле. Кошунаңдын жашоосу, тууганыңдын жашоосу, конечно, өз үй бүлөгүңдүн жашоосуна кийлигишесиң. Бирок ошондо дагы ошол нерсени давит этип психологически деп аталы жана психологически давит этип ушундайларда ойлонолу. Кетип баратасың өзү, сакалчаң кетип барады. Ассаламу алейкум. Жолчаң кетип барады. Ассаламу алейкум. Жолго жок кетип барады. Ассаламу алейкум. Жылгаш кетип барады. Ассаламу алейкум. Жакшы ниеттүү өтүп кете бер. Бул кайдан билесиң Кудай таала качан хидаят берип койгон. Ошондой, ошон үчүн келгенчи асыл байлы болчу, асыл байлы жашайынчы. Анан кийин азыр бул дин душмандарын каалоосу ушул экиге бөлүш керек болуп атат азыр. Коомдучу, кыргыздар эки. Айтты айтпады дебечи, акырт үй барасың ушуга. Чын айтам. Мына ошол асыл аткандар, асылбагандардан акырт үйдү Кудайдын алдына барабыз. Чын. Зачем? Ошол нерсе да бул дагы. Тийбей перизат болуп жүрөсүң деп. Ооруп калса эмне, перизат деген жаман болот да. Пер десе бул жин деп башташат. Андан башкалар толтура. Ассаламу алейкум, ичинде сыхыр же жин бар адам Коранды окуй алабы, же жаттай алабы. Кээ бир молдолор жин кирбейт, сырттан гана зыян берет деп айтышат. Башкалары кирет дейт. Эми окуй берет. Куран окуй бериши мүмкүн, намаз окуй бериши мүмкүн. Бирок мисалы жанакындай атайылап бар, жана майда чүйгө кирип алгандар бар, ошолор намаз окутпайт, намаз китептерди кармаса ошону эмне кылат? Алар ушу башка да. Анан туура бул молдолор мисалы кээ бирлер кирет деп айтат, кээ бирлер кирбейт деп айтат. Ошол сырттан таасир берет. Бирок айтабыз, васваса ламма деп, мен иштен жана сырттан таасир берет деп айтабыз. Ошол ламма деген сырттан таасир берген көбүрөөк болот. Анан бул жөнүндө аябай көп узак тема алыш керек экен. Просто намаз окуй берет. Ордо тутуп да жүрө бериши мүмкүн. Эч проблема жок. Бирок ошол намаз окуп атканда ысып, анча-мынча кичине кыжалат болуп ушундай болушу мүмкүн. Ассалам устаз, Аллах сизден разы болсун. Устаз бизге илешкек тууралуу айтып бересизби? Анын түрлөрү жөнүндө ал өзү кандай болот? Мен көп айтам, байкасаңар керек. Мен баягы эски молдомун да. Анан баягы мындай жин бар экен деп айтыштан мындай дайыма тартынам. Антесе баягы жин десең эле баягы көз монут эле баягы 3 тамга деп тергеп турган жан монут баш айланып монут эмне кыла билесиң? Анан жанакындай кээ бир кичинекей жаш балдарга жанагындай иштен сырттан болгон илешкектер болот деп коебуз, жин шайтандар. Ошолор субхана таасир берет. Анын таасири аныктан көрүнүп турат. Мисалы алса бала чыркырап ыйлай бериши мүмкүн, өз-өзүнө батпай жана болушу мүмкүн, бир нерсе бутту жери тепкилеши мүмкүн, түн ичинде тура калып басышы мүмкүн, бар илешкектер болот. Ошол эле мезгилде жанагындай бир 13-14 жаштан баштап 25 жашка чейинкилер акылдан айнып калганда бир нерсени тиктеп тура бериши мүмкүн. Мына ошолор илешкек деп айтабыз. Муну сырттан да иштен да таасир бергендер жөнүндө бар. Анан бул жөнүндө көп убакыт этип мен Кудай буйрса баягы көчөгүнү эме жөнүндө айтып бердим сиздерге. Көз тийгенде ошол сыяктуу эле Кудай буйрса бүгүн иншалла бүгүн эмес, эмки жумада ушул жиндер кандай кирет, кандай болот, канча ушуну айтып берейин деп атам. Ассаламу алейкум молдоке, мен көлдөн келдим, 7 уулум бар, 3-чү балам үйлөн десем үйлөнбөй койду. Мурун үйлөнгөн, балалы болгон жок. Сизден сураарым, ушул балама дуа кылып коюңузчу, ден соолуктар болсун, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз дейт. Үй бүлөң бактылуу. Амин иншалла. Алла таала ушу баланы үйлөнүп кетишин насип кылсын. Ушул негизинде үйлөнүү маселесин ушу тек койгула. Азыркы заманда кичине бир оорураак болуп атат. Үйлөнүү анан күйөөгө тийүү деген нерсе. Никени мындай оңой кылганга аракет кылалы. Нике канчалык оор болгон сайын, мына ошончолук субханалла
бул нерсе оордоп баратат. Анан көп вакыттарда биз азыр никеленүү деген нерсени мындай эталон башкача өтүп кетти биздечи. Бизде мындай айтканда коркунуч бар. Düşme жашап кетелем, жашап кете албайм. Ошол мезгилде көпчүлүктөр менен 7 жыл сүйлөшүп жүрүп, 7 күндө ажырашып кеткендер аябай көп. Ошол себептен никени эң жакшысы мындай арзан кылыш керек. Арзан дегенибиз мисалы махыры калың деп коебуз го, ошол нерсе арзан болуш керек. Жанагындай кийинелер тренд болуп чыгып кетти го, махырга эмне каалайсың депчи, мурун эч ким сурачу эмес. Махыр маселеси башка. Мурун кыргыздарда ата-энесине апарып 1 жылкы 10 000 сом беле, аз болсо 100 000 сом ушундай берип, аны эне сүтү деп берип, ошон менен ошол калың катары өткөн эле нерсе. Анан азыр мезгилде баягы болсо тигинин акысы, аялдын акысы, анан мындай ушундай бериш керек да, iPhone 15 сурап баштады го. Эми субханалла бул нерсе дурус эмес, жакшы эмес деп эсептейм муну. Махыр бериш важип. Мисалы бир адам үйлөндү, махырын калың бербет деп өтүп кетти. Анан кийин ажырашып кеткен болсо, ошол калыңды апарып туруп кайра бериш керек. Ошол аялдын калың бербесе, моюнда жүк боюнча, карыз боюнча кала берет. Ушул деңгээлде махыр берилиш керек. Калыңы берилбей кыргызда айтат, эмес калыңы жок, кыздын каадасы жок деп коет. Ошол негизинде ушул эмени калыңды бериш керек. Анан ошол калың аз болуш керек. Эң азында 10 грамм алтын деп коет, негизичи ошол берилиш керек. Антесе болбойт. Анан көп убакта ошол арзан болсо жакшы болот. Нике оорлогондо зына көбөйөт тугандар. Нике оорлогондо зына көбөйөт. Мунун ичинде никенин ичинде көп нерсе бар ал жердечи. Анын ичинде субханалла 1 аял бар, 2 аял бар, 3 аял бар, 4 аял бар, күң аял бар. Ошондо болду ар жак кете берет. Көп вакыттарда мисалы алса, көп эркектер бар эми барат, мисалы ушундай нерсени айтышат, эми туура эмес чийиши мүмкүн, бирок айтып эле кое берейинчи мейли. Мисалы, кээ бир эркектер бар, мисалы көп үйлөнүп калат. Баягы саны бар, сапаты жок деп коебуз го. Туура көп вакыттарда келишпей калат, ажырашып болот. Бирок ошол нерсени мында туура түшүнүш керек. Бул ажырашып болот деген бул стресске түшүп турган нерсе эмес. Болгон нерсеси эки адамдын келишпей калды. Же ортосунда келип бирөө бузду, дагы бир нерсе кылышы мүмкүн. Экөө ушундай нерсе болду, ажыраштыгы, эми субханалла андагы керек жок. Балким 1-2 убакыт көтөрүп тургун, талак бербей турат, ажырашты, талак бербей турат. Мисалы, эртең үчүн кайра табышып алышы мүмкүн. Ошол эмесинде кыздын пешинесине канча күйөө жазганын кайдан билесиң? Ошол себептен бирөө аял алыптыр, бирөө күйөө тийиптир деген бул тема эмес уже. Бул так обсуждать ете турган тема эмес деп ойлойм мен. Бул эки адамдын темасы. Болду. Болгон нерсеси кел акылыбызга келели, бул нерсени каалы кылбай эле коелу. Ажырашпай эле коелу. Анан субханалла бул нерсе менен баягы башты оорутпай эле коелу. Ажырашып кет, болду, эмне кыласың? Эмне тийишиң бар? Дагы айтам. Бирөө мен эмне тийишиң бар? Ошол себептен бирок эми дуа кылалы, машалла, жакшысын карагыла, үйлөнөрүмө жандайым айтпаймынбы? Негизи кийин кейгенде кеч болуп калат экен. Кийин кейгенде кеч болуп калат экен. Алды арты 5 бала болуп калат экен дагы, эмне кыларын билбей кейип, анан кийин баягы кимеле каарыган кезде жолду уктурдан кимеле Раймал беле не пойдет такое дело. Уже болбой калат. Аны угуп албагыла анан Ассаламу алейкум устаз, биз Бишкектен каттоочулар. Муну карап коелу иншалла. От аллергии как можно излечиться? Аллергия на продукты питания, сладости, чихание, зуд, кожу. От аллергии? Ну, не знаю. Бывает так, когда у человека с глаз получается, когда аллергия, но не такая. Лучше будет, по-моему, если вы будете держать орозол, каждый понедельник, четверг. Самое лучшее лекарство от аллергии – это пост. Именно пост в понедельник и в четверг. Давайте попробуйте, потом скажете, хорошо? Мазарларга зиярат кылуу болобу? Чакыргандар бар ошол жака. Наузу билля. Кудайым сактасын. Макулбу? Кудайым сактасын. Мазар, көз ачык, анан ата тегиңен эметип, ордо деген нерседенчи, момундай жанагындай эмедей качкыла. От менен бирөө сен мурдуңду күйгүзгө кандай качсаң, самы көрүнүп турган нерсе мурдунда турабы? Ошон пайгамбар мурдуң менен жер качсаң деп айтат да, могуну айтат да. Бул ушундай нерсе. Ошол себептен субханалла сен бирөө мурдуңду өрттөбөй аткандай качса, ошолордон качкыла. Мазарга барыштан,
Жанагындай бир эмеле кылыштан качыш керек, аябай көп качыш керек. Бисмилла. Кыска жазайын. Сапарга чыгабыз дедиңиз. Ак жол болсун. Ооругандарга шипа болсун. Баргандарга дуа кылып коюңуздар. Суранан билбей күнөө болсо, Алла кечирсин. Амин, баары кечирсин. Мен багам көп жылдан бери ооруйт. Дуа кылып коюңузчу. Амин. Баарына боорукелик берсин. Алла разы болсун. Өткөн ата-энеге бейиштен орун берсин. Амин. Рахмат окуңузга. Иман берсин. Баарына билип билбей кылган күнөөбүздү Алла кечирсин. Амин. Алла баарынын күнөөбүздү кечирсин, машалла. Ассаламу алейкум устаз, кайнелер жаш келиндерге эрегишпей жакшы сөз менен жеткирип бүлө кылып алса болбойбу? Кайнелерге жакшы кеңештерин айтып коюңузчу, суранчы. Алла разы болсун. Өзү ушул извечный тема экен. Менин телефонумчу ушундай тема аябай көп азыр. Чын-чынына келгенде билбейм эми. Бул барды бул тарбиядан экен. Кайнененин деле тарбиясынан, анан келиндин деле тарбиясынан экен. Экөөнүндө тең тарбия жок болсочу, бири-бирин түшүнбөйт экен, чын айтам. Мен сонун эле кылып атам дей берет экен бардычы. Кайненеси айтат, мен сонун эле кылып атам. Келин айтат, мен сонун эле кызмат кылып атам. Анан экөө келишпейт. Ар кандай нерсе болот экен. Ошол себептенчи мен ушу кайненеге дагы, ушу келинге да айтып турган нерсем ушул эки, чыда. Ошон үчүн жанакы бул проблема болбош үчүн үйлөнөрүң алдында, мына эркек сен мына ожо турган үйлөнөрүң алдында ошол тандоону апаң менен атаңды да коюш керек нерсе. Шарият боюнча ушундай. Сырда кана жерден алып турган болсо, ошол ата-энең жактыра турган жерде турган болсо, мына иншалла ошол эки Кудай буйрса эртең күндө ошо нике туура болуп кетет. Эгерде ошол сен атаң менен энең тандабаса, ошол жер жок болсо, сен бирөөнү алып келип аласың, ошо менен субханалла өмүр бою талаш болуп атат. Шариаттагы эң чоң нерсе ушул экен, мынекен нике болоордун алдында ошо сен ата-энең мунун ата-энесинин алдына барыш керек. Мына ошол. Эгер ушул башт болсо, Кудай буйрса ордуна келет. Антпесе бул экөө тең эч качан оңолбойт экен, мен көрүп атам. Такыр оңолбойт экен, тобо болбой. Болбойт экен. Бул айтсам бул күнөө экөө, бул нерсе акырында ортодо эле эркек бала чайнап калат экен да. Эмне кыларын билбейт. Биягына кетейин десе, энеси турат, биягына эки баласын кучактап тиги турат. Кимге тербир башы маңда, эй деп сыртка чыгып бухайдыр болот да. Эмне кыл дейсиң? Анан келип туруп экөө тең чурк айтат, молда кеп тиги баа ичип кетипчи. Чайнап жеп салат, чайнап бүтүп койгон ошочу. Чайналып калган балачы эмне кыларын билбейт. Бизнеси калды, бүт нерсе калды. Кимге тартарын билбейт азыр. Мен тактыр. Чыдагыла эмне кылам мен? Бирөөң энесиң, бирөөң келинсиң. Ассаламу устаз, мен тоок багам. Кээ бир учурда сырттан жат тоок келип кошулуп алат. Ээси чыкпайт, айдасам да кетпейт. Эмне кылам? Сыртка айдап бересиз. Болду. Сыртка айдап бериңиз ошол. Кимдики болсо ошонуку. Эгер аял иштеп, бирок иштеген акчасын өзүнүн ата-энесине эле жумшай берсе, тапкан акчасын счетун сурасаң, ишиң болбосун деп такыр ынабаса кандай болот? Менин тапкан акчам экөөбүздүн үй бүлөбүзгө араң жетет. Ата-энем дагы бизден колдоо. Эгер аял иштеп, бирок иштеген акчасын өзүнүн ата-энесине эле жумшай берсе, тапкан акчасын сурасаң, ишиң болбосун деп такыр сураса кандай болот? Эчтеке болбойт. Бунун анын акчасы да сен таптың беле. Ошо жумшай берсин каалаган жагына. Акылы тайызыраак болсо, акыл тайкыраак болсо, эртең күнү элди катын болуп, кой экөөбүз чогулуп бир иш кылалы дебесе, эртең эле бираздан кийин проблема болот. Бираздан үй керек болот. Бираздан кийин дагы бир нерсе керек болот. Ошол мезгилде субханалла ушундай. Мен дайым айтам, чыккан кыз чийден чыкар. Ошон үчүн могунун тапкан акчасын алып жеп коюп, кызынын акчасын алып коюп тамак ичип отургандар күйөөгө тийбесе деле, ошолор акмактар. Чистый акмактар ушулар. Могу круглый акмактар. Кызынын тамагын жеп отургандар, булар субханалла жана кан соруш бит дейт да. Чын айтам. Кыздын ардыгына кол салбагыла. Кызга тескенче бериш керек.
Көп kızlar namıstanıp subhanallah men ona bayıldı bolып атат окуялар. Эмне болду? Канча жыл иштеди, жумуш кылды, үй салды, кой мен кийимге тие турган болсом, уят болуп калбайын деп. Үй салып, 2 этаж үй салып, атениз машина берип, малдар кылып туруп, анан кийин карашыда 40ка чыгып калыптыр да. Кыргызда сонун сөз бар. 40тагы жигит кыз алат, 40тагы кыз ким алат деген. Бул кыргызда сөз мен эмес, сен мен атабам айткан. Бетиңе тийсең кечирип кой. Ошондой нерсе. Анан кийин иниси айтыптыр. Карганда калжаңдабай күйгө тийсең болот деп айттыр. Анан кийин келини бине эметкөт өкүрүш кетип, ошо өзү салган үйгө канча 20 жыл иштеп Россияда жүрүп, өзү кубаланып чыгып калды сыртка. Өзүнүн үй алып алган эмес, эми ата-энесине берип ошо бир туугандар жаман жашабасын, ушундай жакшы жашасын деп ошо берген. Биттей соруп отуруп, акырында субханалла, мындан сырып коюшту, тырс деп турчу. Эчтеке жарабай калды. Кан эле чыгып калды. Ошон үчүн кээ бирлери мындай кыздарга айта турган нерсе, эгер кыздар угуп аткан болсо, силер үй бүлөнү багыш үчүн эмес, силер күйөөгө тийип эне болуш үчүн, эне болгондон кийин ошо өзүңдүн балдарына чыныгы мугалим болуш үчүн төрөлүп жашап аткан бир макулуксуң, Кудайдын жараткан. Ушундай нерсе. Анан бул ошондой. Эми ошол эмне кылайын? Бирок шарият боюнча айта турган болсом, аял киши өз акчасын өзү каалагандай жумшай алат. Жок, сен анын акчасын сен алып аласың деп мен айта албайм. Акысын тепсей албайм. Biraz subhanallah sabır kılıp anda siz daha bir ayalınızda şu işletmeye hareket kılınız. Uyda otursun da özüm bağım deniz. Şunday. Assalamu alaikum ustaz. Nikesi yok törgön bala jönündө maселе. Ошол жөнүндө айтасыз. Allah razı olsun. Мен да айтам. Бул никеси жок бала төргөн валады зина болот. Мында шариятта бир нече бир мелери бар. Зынадан төргөн бала эсептелет. Бирок эми жакшылап карай турган болсоң балада эмне күнөө? Төрөлүп калыптыр болду. Субхан ооз ачпа. Жон кой, бак, ошол эле сен балаң. Ушундай нерсе. Эми эмне кылайын? Эми атасын билбей калсаң ким менен болгон? Андай эле жок субханалла. Бир атасын билген болсоң, бул сенин балаң деп айтып кой. Ошол нерсе. Бирок балада күнөө эмес. Шариятта өзүнүн орду бар. Бир нерсе имам боло албайт, андай нерселер бар. Бирок чоң жаман нерселер бар. Бирок аны айтып келген жок азыр. Болгон нерсеси ошол никесиз төрөлткөндөн Кудай сактасын. Бирок мисалы алып келдиңиз, аял алдыңыз, нике кыйылбай эле баягы бала төрөлүп калды. Ошол мезгилде сиз аялыңыз сизге макул болуп эле келди, жарты нике бар, калган никеңиз турлап коюңуз. Ошондой. Саматсыздарбы? Иштеп акча тапканына милдет кылбай, үйдө балдарын багып, тамак кылган аялдарына кичине жакшы мамиле кылса деп, үйдө эмне кылдың дебей, жакшы сөз аябай, жакын мамиле кылсачы. Туура, эми эркектер негизинде ушул жөнүндө аябай көп окуялар бар. Колдон келишинче субханалла үйдө ынтымак болуу жакшы. Кайсы үйдө ынтымак болбосо 40 күнгө чейин береке жок калат. Кээ бирлер айтат го жанагындай сонун эле болуп аткан, бирок азыр жашоо бузулуп кетти депчи. Ошол себептен үйдө кимдин үйүндө ынтымак болсо, уруш жаңжал аз боло турган болсо, субханалла, бул өзү ошол үйдө береке бар боло берет. Ошон үчүн эркектер мынакей, мисалы күндө бир аз акча таба турган болсоң эле, бир базардабы, же кай жерде болсо, бир кичинекей бир гүл көтөрүп апарып бер, эчтеке болбойт. Бир гүл апарып кой, торт апарып кой, туулган күнү менен деп кое бер. Эми кээ бирлер туулган күн тосконго болбойт деп сала беребиз, конечно. Бирок субханалла, көңүл деген бир чоң бир нерсе. Ошол себептен мына кичине көңүл кылып кое бергиле, карап койгула. Урушпагыла, жаңжаңдашпагыла, мушташа берсең эле эмне жашоо болуп кетмек беле. Мисалы, уруш ушундай нерсе да, тытылган кийим сыяктуу. Эгер батыраак тигип койбосоңчу, улам тытылган кете берет. Ошол себептен үй бүлөнүн ичинде эркек киши бөтөнчө мындай бир жана генерал сыяктуу болуш керек да. Өзүнүн эмесинде, аскеринде эмне болуп атканын билип туруш керек. Ошол генералдар мында алдында полковниктер бар эмес, ошол полковник аялда. Ошол кишини анча-мынча айлыгын көбүрөөк кылып берип коюш керек. Кез-кезде субханалла жакшыраак бир нерсе берип коюш керек. Ошол себептен мындай жакшы мамилени аябай эле койгула. Билесиңерби, эркек киши 3 нерсени үч жерде алдаган болот. Алдаган күнөө, бирок 3 жерде алдаса болот экен. Биринчиси душманын колу түшүп калсаң. Экинчиси эки досту жараштырыш үчүн. Үчүнчүсү аялыңа, машалла, жакшы көрүндү айтып, жакшы көрсөң эмне кылайын.
Sendey болобу эле машалла жакшы мамиле кыла бергиле, машалла берет Кудай кааласа. Бирок эмнени мактай берсең, ошону жакшы көрүп каласың. Ошону мактай бергиле, сендей болуп алып берем. Сага аны аялдар болсо мындай жырга берсин ошондо. Мен угуп аткан эжекелер күйөөң алдап атат, укшумшук дебей, мындай жырга угуп бергиле, машалла болот. Bir балалуу болгондон кийин сүйүү деген экиге бөлүнөт. Эки бала болгондон кийин 3-кө бөлүнөт. Оны 4-кө бөлүнөт, 4 бала, 5 бала, 5 болот. Анан субхана аял сага жакшы мамиле кыла албай калышы мүмкүн. Балдар менен алек болуп, тигине мындай болуп. Эркектер ошондой эми 1 бала болсо эптеп болот. Эми 4 бала болсо туу кийим табыш керек, тигиш керек деп атып, баягы житейский проблема менен бири-бирине унутуп калышат мүмкүн. Анан кез-кезде мен жанакы день родителей деген бар го, ата-энелер күнү деген бар го. Мен ушуну баалачу эмесмин. Көрсөчү айла жоктон болгон окшойт деп койдум да. Бул суетага кирип кеттик биз жашоодогучу. Биз бирин унутуп калган себебинен ошол мезгилдечи бири-биринечи бүгүн ата-энелер күнү экен деп ата-энеңди эстеп коет экенсиң. Ошол мезгилдерде машалла эмет коет экенсиң. Биз болсо мусулмандар эртең менен кандай жаным деп коет, болду машалла. Ойгонуп калат. Assalamu alaikum. Менин айылдаш бир жийиним 3 күнгө даватка барып келип, сакал өстүрүп, намаз окуп жүрүп, кайра арак ичип алып жүргөндө алдыргы сакалыңды алып салып, ичпейсиңби деп алдырып салгам. Мен күнөөкөр болуп калган жокмунбу? Бирок ал жолдун боюнда жашайт. Эми мен деле айтмакмын ошентип. Бирок субхана сакалына тийбей эле койсоңуз болот экен да. Наморда ич келип болсо, бул кайра 3 күнгө кайтып кел депчи. Эми 3 эле күндө 30 жыл бою ата соңдой элбаган, эне соңдой элбаган 3 күндө эле оңолуп кетмек беле. Ушундай нерсе, иман деңгээли канса, акыл деңгээли ошончолук болот. Кээ бир дөөрүп аткан адамдарды көрсөңөрчү, мындай карап угуп турурлар биринчичи. Угуп тургандан кийин эмне жөнүндө сүйлөп атат. Жалаң анекдот айтып атса, деп акырын жылып кетип калган. Эгерде бир нерсени жамандап атса, акырын жылып кетип калыш керек. Эмне үчүн дегендечи, анын акыл деңгээли ошончолук, анын иман деңгээли ошончолук деген сөз да. Ошол себептен кээ бир адамдарды угушта кереги жок. Бирок айтайын деген туура айтыш керек. Ак сөз ушундай. Бирок сразу оңолуп кетет дебей, муну кайра 3 күндө даватка чыгарып ийгиле, иншалла оңолуп калат, сонун болуп калат. Жок сап келе калсаңыз. Экинчи так кырчыксы келип калат. Ассаламу жин оорусу жугуштубу? Жок, жукпайт. Мисалы жин менен ооруган адамдын жанында отурса, жок, өзүң психологически больной болуп калышы мүмкүн, аны карап атып, бирок андай жукпайт. Бир канча жыл мурда сыйкыр жин чыгарыш деген бирөөгө бардым. Дем салып туруп бычак менен денеме чапкылап, көгөрүп калган жеримди хижама кылып, кандарды алып салды. Ошол көгөргөн жерлер жиндер кырылып, өлүп калды дейт. Ушундай болобу? Мындай үйүр го дейм ичинде. Дагы сурайын дегеним, бир убакта инсандын денесине ошончо көп жыл бир моду кирип талаш. Мен бирөө керек дегенге ишенем. Этек киринже эрине же ойношуна ичирип акмак катындар бар экен. Ошолордун жазасы тууралуу айтып койсоңуз, ошону ичип алган эркек айыкпай калат деп уктум. Ол жокто жана инсулин инфаркт болуп аткан эркектин баары ошол. 50-дөн кийин инфаркт болот да көбүнчөсү. Жана ушундай именно ошол кан ичкендер болот. Инсульт болуп калат. Анан ошол мезгилде жаманда. Негизинде ысытма жөнүндө айтып бергем. Isıtma, soğutma. Oşo ısıtma olganda da опасный да. Анткенсе ысытмада көп эркектер, мисалы аялдар каратып алат эркекти. Бирок бир нерсе бар. 40 жашка жетпей импотент болот. 40 жашта окута турган болсоң, бир эле жыл, бир жылдан кийин импотент болот, жарабайт. Аялы жарабайт. Эми жарабан атты сагын эмне кереги бар? Ошондон субхана көз ар жак бер жак тарап баштаганда баягы эркекте кызганыч деген нерсе пайда болот. Ошондо секунд оолдарынан жылбай бурчка камап сабап өлтүргөн аялдарды, эркектерди көрдүм. Только сабайт. Аны аялдан сурап атамай, сен окуткан эмесмин десем, ушундай кылгам дейт. Каякта десем катып койгон, үйдө катып калган да. Анан субхана ошону чыгарып ушундай кылган, аны айыккандар бар. Анан көбүнчөсү инсулин инфаркт болуп калганда мынтип карап отурасың, эмне аласың? Уже бир жак кыймылдабай калган, сүйлөбөй калган, эмне кылып бере аласың? Эми барыңыз деп кетирип коесуң. Бирок ушул жаман жагы, эң жаман жагы эркектер окутулганда эмне ушул нерсеге попадание болуп калышат. Дагы Бишкектен келгендер намазды кандай окуйт? Кыскабы? Анан дагы сурак. Казакстанга, Түркистанга барганда кандай болот? Касыр окуйсуңар.
Buyak 120 kilometr de biz muftiyatın жаңа фатвасы 120 kilometr. Buyakka kelgeningizде касыр окуйсуңар. Буякта үй жайыңар жок болсо касыр окуйсуңар 3 күн. Анан дагы ошо Түркистанга барганда, мисалы Хожа Ахмат Ясавиникине барып мүрзөсүнө зыярат кылыш үчүн болсо, ладно, дурус. Ошол жерге барып, жанагындай чоң бир олия болгон, эме Шахи Накшибанди деп коебуз. Накшибанди тарикасынын эмеси ошол жерде. Ошол барса, бирок жанагындай бир мүрзөлөргө барып, жанагындай кылыш үчүн тигине болуш барса, ал мен үчүн менин оюмча бул арам эле болуп эсептелет. Барбаган жакшы. 3 эле жерге зыярат кылса болот. 3 эле жерге зыярат кылганга барса болот. Биринчиси Мекке, экинчиси Медина, үчүнчүсү Акса мечити. Ыйык жер болуш 3 эле жер болуп эсептелет. Калган жери субхан эмес. Ал эми пендечиликте болсо ыйык боло турган нерсе бул сенин ата-энең. Туурабы? Пендечиликте акысына ошо ата-энеңди зыярат кылган барсаң болот. Ошондой эмесе субхан ата-энең жок болсо бир тууганыңды зыярат кылсаң болот. Эгер ата-энең бир туугандарың жок болот болсо, уруулаштарыңды барып зыярат кылган дурус болот. Калган жерлерде болсо, мемлекет бул ыйыктык жагына келгенде Түркистан ыйык болуп эсептелбейт. Ыйык жер эмес ал. Манастын күмбөзү да ыйык жер эмес, Сулайман тоодо ыйык жер эмес, Шабдан атаныкы да ыйык жер эмес. Болгон нерсе улуу инсандар деп койсоңор болот. Ыйыкка кирбейт. Ыйык деген нерсе ошо жерге барганда күнөөң кетип, сооп жазылып, анан Алла Тааланын алдында чоң бир жакшылыктарга ээ болуп келиш керек. Ыйман нур кубатталып келиш керек. Эгер андай болбосо, жөн эле бара берген болбойт. Бала сурап, анан мал сурап, зачем? Өлгөн адам сага чыга калып, "Бу баландай мен сага мал берем" деп айтып келет. Барсаң мүрзө турат. Мүрзөнүн ичиндеги адам кайдан билесиң эмне болуп атканын? Ал адам сурактабы, же болбосо жакшылыктабы? Аны билбейсиң, акыбалы тозоктобу, кайдан билесиң? Ошол себептен субханалла өлгөн адамдардан жардам суроо, алардын мазарына баруу жөнүндө этият болуш керек. Бул аябай чоң бир адашууга алып барып коюшу мүмкүн. Кээ бирлер бар ошентип жүрөт, намаз окуп жүрөт, ажылыкка барып алышкан. Бирок карасаң мүрзөдө эле жүрөт. Керелден кечке эле мүрзөдө жүрөт. Болбойт андай. Намаз кабыл эмес аны. Хажысы да кабыл эмес алардын. Кабыл эмес, чын айтам. Ассаламу алейкум рахматуллах. Сиздерге Аллах разы болсун. Жалпы жамаатыңыз менен Алла күч кубат берсин. Суроо: кара дуба, сыйкыр, жиндерден коргонуу үчүн кандай дубаларды колдонуш керек? Могуну баянда көрсөткөн да. Момундун куралы деген Кыргызстан Мусулман дин башкарма дават насаат бөлүмү чыгарыптыр. Досулмат Акылбек деген биздин энибиз которгон экен. Ошо 2012-жылдан бери көчөндөрдө жүрдү. Бирок мен дайыма ошол нерсени айтам. Эң оңой пасор, мен башка нерсени кылам. Бирок ушул экени мына эртең мен сабак мамаса деп эки бөлмө. Кечки жана эртең менен мына кыргызча жазылган ушундай китеп бар. Могу жерде да сатып аткан болчу, келип атабы? Саткан жана китеп саткан байке. Ошол эки субханалла сатат ушундай. Жо любой эле мечит барсаң, мына ушул эки бар, чөлдөңүргө салып, ушул экини дайым окуп жүрүп турган болсоңор, иншалла Кудай буйрса, иманыңыз да бекем, корголуу дагы, жолуңуз дагы дегендей, шариатка да ылайык болосуз, Кудайды эстегендин катарына кошуласыз. Ошоларды колдонсоңуздар жакшы болот иншалла. Ассаламу устаз, мен келинчегим менен 9 жыл жашадым. Балалы болгон жокпуз. Келинчегим себепсиз кызганып, ар дайым жаңжал чыгарчу. WhatsApp, YouTube жада калса телефонума GPS менен прослушка коюптур. Жумуштан үйгө келсем, каякта жүрөсүң, ким менен сүйлөштүң деп күндө уруш, өтө тажал эле. Кылгандарым туура эмес деп айтып түшүндүрө албай койдум. Уруштан тажадым. Урушкан сайын башым ооруп, коркок да болуп калдым. Анын телефонунда жалаң интернет аркылуу приворот мужа жана башка деген сайттар толтур экен. Акыры ажырашып туура кылдымбы? Кысылып, пыйналып уруш талаштан өтө тажадым устаз. Ооба, тажаган болсоңуз туура эле калыпсыз. Эми жана негизинде нике жөнүндө айтып аткан мезгилде ажырашуу деген сөз бар. Бул же чектен чыгуу болуп эсептелет. Эми субханалла негизи көп жылдар балалуу болбосоңуздар, эгерде баардык жагын көрсөңүз, медицина жагын көргөн болсоңуз, анда эгер эркек жагынан болсо аялды кое бериш керек, аял жагынан болсо эркекти кое бериш керек. Ал балалуу болуш керек, тиги болсо балалуу болуш керек негизиндечи. Анан эми негизинде аял киши өзүнүн күйөөсүнүн телефонун аңтарышы арам. Күнөө болот, чоң күнөө.
Ошондой эле эркек киши өз аялынын күн эмесин текшериш бул арам, дурус эмес деп айтам мен. Эмне үчүн дегенде бул бирөөнүн акысы, бирөөнүн чеги. Бирок ошол эле мезгилде субхан ушул нерсени контролдогон жакшы. Мен кээ бир үйлөр айтып атам, лучше простой эле телефон көтөрбөйсүңөр депчи, для связи элечи. Момунда жанагындай бир намаз окуган үйлөргө айтып атам да, анан кээ бирөө барып көнүп калдык бул нерсеге, мунусу болбой калды. Бирок дейт турган нерсем ушул эки, аял киши да эркек киши да өзүнүн күйөөсүнө, аялына прослушка кылып жанагы аңдыш өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Алла Таала аңдыбагыла дейт турат, бирөөнү аңдыбагыла. Анан кызганычтын чеги бар. Негизи эркек киши кызганыш керек. Эмнеден мына кызганыш керек десе, кээ бирлер мындай түшүнүшөт. Кызгануу дегенди мындай бир мен сени сүйөм, мен сени жашай албайм, ошо эч кимге бербейм мен сени деген түшүнүк бар. Анан ошол кызганычтын чегинде өйдө көтөрүлүп кетишет аябай. Ар бир нерсесине кычкыран берип, ушунда кысып жашоосуну тумшуктуруп салышат. Бул да эмес. Эркек киши аял кишини кантип кызганыш керек? Башка бөтөн эркектер тозокко түшүп калбасын деп кызганыш керек. Эмне үчүн дегенде, башка бөтөн эркектер сен аялыңды караганда ошо кызыга турган болсо, эмне субханалла, ошол эркектер да түшүп калышы мүмкүн. Ошол үчүн аялга талап коесуз. Аялым, көздү ылдый кылыңыз. Өтө жанагындай кийимдер, жанагындай кийимдерди кийбеңиз. Сураныч. Деп ошол суранычка коюш керек. Мына ушул эле деңгээл. Ошол эместе эркек киши анда кажаттар бүтүрүп атканда, мисалы алса, аялым бар, өзү эле кылып алчы дебей, эмне кылыш керек экен? Чогуу болуш керек экен. Чогуу ошонун жанында жүрүшү жакшы болот. Бар биздер көрүп калганбыз эми. Кыла берчи эмне? Мындай айтканда кереги жоктой эле деп мисалы алсачы кыздык бүткөнүгө дейли. Анан ошол себептен субханалла биз ушуну туура эмес кылабыз дагы, анан көп убакыттарда жанагындай бир акыбалга келип калат. Анан бул туура эле кылган эми кыжанып болбой эле койгонбуз. Кара дуаны ким окутканын, эмне себептен окутканын билсе болобу? Ушул чоң вопрос карагылай. Ким окутканын, эмне себептен окутканын билсе, эмне себептен окутканын себебин билиши мүмкүн деп ойлойм мен. Бирок карадон ким окутканы жөнүндө вопрос. Кимден сени баландай киши окутуптур десе, ошондон безе катыш керек. Мен эртең менен ойлонуп тургам ушул жөнүндөгүчү. Сыйкырчынын карадым жана көз ачыктын белгилери деген нерсени айткым келип турган. Суроо келген экен. Кимде ким сен өткөн чагыңды жана келер чагыңды жана көзгө көрмөгөн кайып нерсени айтып баштаса, анда ошол сыйкырчы болуп эсептелет. Сыйкырчы болуп эсептелет. Кандай? Мисалы, сен айтып болсо, так, мындай ушу болду баткенде экен деди. Ушунда бир чачып кара бир 20-30 жаштын ортосундагы бала экен. Деп ушу аз кой тур, аз айтып берет деп турбайбы ушунда. Ошентип субханалла сага бир айтып баштаса, анда ошондон безе катыш керек. Ушу болду, все. Бүттү. Сен бир туура эмес жерге барып калпсың. Аны айтып аткан болсо субханалла, так, ушу сен жакын эле туугандарың анай. Деп ушуну айтып баштаса, биз эмне кылабыз? Адам автоматически деп тетиги дейбиз да. Шайтан дайыма бирибизди эмне кылат экен? Үзүштүн аракетинде болот. Ошон сыйкырчылар болсо, жиндер менен, шайтандар менен болгон себептен ошентип ортого бирөөнү киргизип туруп, анан ошону бузганга аракет кылып тургандар. Сыйкырчынын белгиси эки. Шариатта кандай? Ташматты бирөө окутуп тур дегенде, мынакей. Бул байкен, мына бул молда экен, бул байкен, мына төртөө, мына экөө сакалчан, экөө сакал жок экен. Анан келди төртөө тең, молда экен, биз точно көрдүк. Мына окутуп тур деп. Анан мындай карайм, бул эки сакалчан экен. Анан сурайм, канча мал намаз окуса, эми молда келди, баамда туктап каламыз, бул отпадает уже болду. Күбө өтпөйт. Мындан соң кандай испек экен, жакшы, канча Куран билесиз? 10 сүрө билем. Канча намазды 20 жыл окудум. Анда сен да отпадаешь да. Эмне үчүн дегенде бул Куран ушунча жыл мен намаз окуп, бирок дагы деле болсо Куран окуганды билбесе, арабчасынан бул уже күбө өтпөй калышы мүмкүн. Анан жок, бул киши таква экен, бул киши таква экен. Анан элден сурайсыз, бул кишинин таквачылыгы кандай? Ал жана сары неме, көлдө укмуштар. Ал келатканда биз билчү ыйлабайбыз десин. Макул өтөсүң десин. Бул эки сакал жок, уже вообще өтпөйт. Дегеним эми тармагын тамашалап атам. Мына ушундай критерий менен 4 адам сахих болуп турган. Биз көрдүк молдоке. Мен момуну кошуп койдум ошочу. Телефон менен тартып алды деп атам да.
Ошондой кылып турандан кийин келсек, мына окутуп аткан көрдүк деп. Анда ошондон кийин баландай окутту деп айтсак болот. Эгер 4 күбөң жок болсо, сени бир окутту, сен ушул тиги окутуп коюп деп айтса, андан безе катыш керек. Чүнктү, демек бул кайып нерсе, көзгө көрүнбөгөн нерсе кимде киришсе, ошол адашты деген сөз. Бар. Ол машалла сен мындай кээ бир баам парасат бар. Бар. Кудай берсе жолуң ачылсын. Кудай берсе тазаландың бар кет деген сөз бөлөк. Ал эми сен ошо дайыма жолуң ачык болот. Каалаган нерсе десең, анда ошо адашып болот. Ошону түшүнөсүңбү? Ошону сен буга аябай караш керек. Ассаламу алейкум устаз, мен аялым ажырашам деп жатат. Менден да кетти, андан да кетти. Анда ким жинде? Мен кыйналып атканда поддержка кылгандын ордуна кетип калды. Менин уруксатымсыз. Азыр такыр связга чыкпайт. Менде карады бар экен дегенде түшүнбөй атат. Устаз, жамаат менен дуа кылып коюңуз сурайынчы. Айлам кетти. Айлан кеткен жок сен. Чын айтам, айлан кеткен жок. Чашпай туруш керек. Алланын үмүтүм чоң, ажырашым келбейт. Аллага ыраазы болсун. Баарыбызга шифасын берсин. Эч ким ажырашпасын. Ооба, мен дайым айтам, ушуну жакшылап карап чыгатмы? Дагы айтам. Мен дагы атаммын, мен дагы субханалла аял күйөмүн. Ошол себептен мен сиздерден сурана турган нерсем ушул экен. Эгерде ушундай бир проблема болсо, эркек менен аял ортосунда сабыр кылып тура тургулачы мындай. Сабыр. Тынч туруп туруп, оокатыңды кыла бер. Мен тамашалап айта берем, жеңелерим, аялдарыбыз мисалы, керелден кечке бир жума дүкөндө кыдырып туруп, пальто алышы мүмкүн. Анан кийип көргөндөн ушуну албай эле ошондо кетет да. Ушундай бир натура ушундай. Ошол себептен аялдын натурасына мындай эме кылып коя туруп, бир аз сабыр кылып коя туруп. Бир аз сен мындай өзүңдү чыдабай, мындай стресске түшүп, ар жакка барып, бути көпүрөгө барып секирсем, секирбесем деп жипти кармап алып, мындай кылып кереги жок. Сабыр кылып тургула. Тынч тура тургулачы айланан эркектер. Тынч эле болду, оокатыңды кылып, мындай эркектик немеңди жоготпой, мындай арстандай басып тура тур. Оокатыңды кылып, эчтеке болбону күлүп жайнап, машаллах. Аны телефон жок, кандайсың? Жакшы ден соң, машаллах деп кой. Апаңа кайненеңе чалып кой. Апа кандай жакшыбы, кызыл жакшы жүрөбү? Ушуну кой, машалла. Эми опоңой деп мисалы такси толтура, бир торт берип жибере, жеп койчу да, албай койбойт. Точно билем. Ошондой барып кой, машалла, кыздар баланы көрүп кой, эчтеке болбойт. Бир аз сабыр, машалла, ойлонот, кайра туура келет. Ушундай нерсе анан кийин мейли жоң, 1 жыл болсо жоң го. 4 күнгө канча атат экен. Эми азыркы заманда кыздар 4 күн менен коркутушуп, любой жака батып кете берет. Любой жумуш таап кете берет. Но бирок ойлонот. Адамбыз биз, пендебиз, ойлонобуз. Ушундай бирөөсүз бирөө болбойт. Унутпаш керек. Кимге көнүп калсаң ошону эстей бересиң. Аны эркектин бардыгы нүйнө болуп калдык го биз азырча эмне кыларын билбей жүрүп, аял кетип калса чаңгарактап эле көзү алабыча эмне кыларын билбей эле койчу болду. Такыр түшүндүрө албагайм. Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум салам. Биздин бир тууган уялаш эжебиз көп жылдан бери өз дининен адашып, баптист сектасына кирип кетишкен. Машаяк Исанын ысымы деп сыйынышат экен. Бир үйгө барып алышып, колдорун өйдө көтөрүп алышып, бийлешет экен. Чет өлкөдөн келген подаркаларды таркатышат экен. Айта берип тажадык, өз динине кайткыла десек тоотпойт. Эмне кыларыбызды билбей калдык. Аллах разы болсун. Бир тана зыян тийбейби? Тийбейт эми. Булар муртат деп коет, динин сатып кеткендер деп коет. Шариатта өзүнүн өкүмү бар, булардын өкүмү өтө оор. Муртат дин саткан өтө чоң нерсе. Ошон үчүн аларга тийишпей болгола. Кимди Кудай адаштырган болсо эч ким туура жолго сала албайт. Кимди Кудай таала туура жолго салмаса, аны эч ким адаштыра албайт. Ошол себептен машалла аларга дуа кылып деген жок. Бирок алар менен муртат мындай христиан менен катышсаң болот, бирок муртат дин сатып кеткен менен катышкан жакшы эмес. Ошон үчүн жөн эле өзүнчө бөлүп койгула, жакшылыктарына жаманчылыкка чакырбай койгула. Алардын мүрзөлөрү өзүнчө мусулмандыгына коюлбай, ошо жаназа да окулбайт, Куран да окулбайт, ошол менен жүрө бересиң. Бул адам мындай жолдон адашышы мүмкүн. Элде урушуп, ажырашып, тигиндемде болуп, ичип кетип, тигинде болушу мүмкүн. Мында проблема бөлөк. Бирок адам качан дининен адашкан болсо, иманынан адашкан болсо, анда мунун маселеси чоң. Ошол себептен бул жашоо такыр өзгөрдү деген сөз. Сен ал уже сен эмес, мурункудай. Мурунку баягы тууганың эмес ал бөлөк. Ошол себептен субханалла алар менен катышып, чай ичип, жол ошол нерсени мен дайыма айтам, туура эмес дейм.
Assalamu алейкум, кандайсыз? Менин суроом көк кагазды замзам сууга салып көбөйчү болобу, рахмат. Жок, замзам суунун өзүн эле эме алып коюңуз. Көк кагазды не обязательно. Жаңы жыл тосууга кандай карайсыз? Элдер жаңы жыл келе жатат деп, элдер даярданып башташты дейт. Жаңы жыл келди, жаш балбагын жайраттанган, шаттанган, ужабаны колуна алып, ушундай элгерде кудачыбыз. Эми ушул экен. Жаңы жыл деген нерсе негизи жок. Жаңы жыл Мухаррам айы бир эмеден кийин болот. Мухаррам мусулманчылык боюнча. Эми бул календар эле да. Мына бүгүн 20 качасы? 19 э? Мына бүгүн 19 да. 18 болсо, мына эртең мына 19 болот деген сөз ал. Байга эле күн. Койгулачы бул баштап. Кереги жок нерсе. Анан кийин жаңы жылды кандай тоссоң ошондой болот. Аны дасторконду кенен кылып 12 чыгып таңкатың көрсөң. Зачем? Бүгүн кылып койсо ошону. Бүгүн кечинде чыгып туруп 12 тамак жасап кылып койсо, эмне болуптур? Бир эле күн. Анан туура ким менен кимди окшошсоң, ошол нерсе, ушундай нерсе да. Мен да кинолорду көп көрөм да. Анан карасам, ошол кинолорду баягы чет өлкөлүктөрдүн елканы коюп коет экен да, кадимгидей жата беришет да. Анан эртең менен баягы ата-энеси балдарын эметип, көңүлүн көтөрүш үчүн подаркаларды баягы эменин алдында, елканын алдында коюп коет экен да. Бирок кадимгидей эле саат 9-да укташат алар. Анан кыргыз менен орус эле башкача да. Оруска жакыныраак болуп калды. Обязательно биз анан кийин саат 12-де таңкылдатып, с Новым годом, с новыми счастьями. Брежневдин заманында Брежнев кантип эмени толтурарды билбей, казнаны карыз ушунча көп болуп кеткенде, анан спирт заводдорду куруп баштаган. Ушунча курдурган бул тарых бул. Мына ошол мезгилде культура питья водки деп чыккан. Ага чейин эч кандай ан эмеси болгон эмес. Анын арак иче турган эмеси болгон эмес. Ошондон Брежнев заманынан баштап арактан кийин кадимгидей эле жанагындай бир эметип, ошол аракты кантип ичиш керек деген нерсе чыккан. Ошондон атайын элди массалык түрдө аракка киргизип, анан бюджет толтурушкан туугандар СССР баганда. Ошол себептен түнкү жанагындай майрамдар, бүт нерсе тост көтөрүп ушуну болбосо, азыр мисалса кинолордочу тамеки менен арак ичип аткан болсо тигине билесиз, мындай жаап коюшат, көрсөтпөйт. Билесиз кинолордо. Эмне үчүн дегенде зыян деп билишет. А советтер союзунда атайын кылышкан муну. Ошонун туткундар болуп калган биз азырчы эмне кыларын билбей атабыз дагы элечи. Ошодон калып калган да. Ошол себептен жаңы жылды тозуп кереги жок. Кылбай деле койгула. Ал күн, көчөңкү эле күн. Мисалы мен кадим келе жатам, эртең турсам, бир окат экен. Дайыма даватка чыгып кетет элем, анан баягы үмүткенен даватка чыкпай калдым. Эмеде, жаңы жылда 1-январда келе атабыз. Токмоктон. Терезелерди ачып койгулачы. Токмоктон келе атабыз, анан Быстровкага келсек, Кеминге келсек. Жанагы планета без людей деген бар го? Первый день дегенчи. Кетип баратабыз, биздин эле машина кетип баратат. Эч ким жок. Мынакейден кыямат болуп калды, жанагы шамал болуп турган болсо, жанагындай болуп турган болсо, та кинодо болуп калат. Анан мынакей көрдүм. Эми негизинде ырыскы эрте турганга берилет. Мына ырыскы эрте турганга берилет, мынакей. Азыр 4 периште бар ырыскыбызды түшүрүптү, мына күн чыгып атып кетти. 8:23-кө чейин ырыскын келе берет. 4 периште. Түрүнүкүн, өлүктүкүн баардыгын ырыскы салып келет. Анан асырдан кийин 4 периште келет. Баягы 4 периште кайра замена кылат. Ошо күнүгө адамдын ырыскысын 4 периштап келе берет. Ошондон эрте туруу шариятыбызда маанилүү. Өтө чоң маанилүү эрте туруу. Анан түнү бою жинди убактан асманга атып, жанагында кылышып, анан кийин таң атпай уктап калгандан кийин эми ырыскыбыз кенен болот дегенге түшүнүп албайбы? Эмне дасторкону тиги апельсин, мандарин коюп койсоң оңолуп кетмек болот. Көп сүйлөп коймай, кечирип коюңуздар, акыркысы окшойт. Ассаламу алейкум, устазым. Жим менен илешменин кандай айырмашылыгы бар? Жана айттым. Илешменин кандай зыяны бар? Аны айттым. Дем салдыра жүрө берсе эмне болот? Эле дем салдырбай жүрө берсе, банча-мынча кичине кыжалатчылык болуп, нерв болуп, эмне кыларыңызды билбей, үй бүлөңүз менен урушуп, жаңжалып ажырашып кетиши мүмкүн. Илешме дегенге түшүнбөй атам. Илешме деген жин эле шайтан деген сөз. Эмне болгондо илешме кирет? Кадимки жин киргенде эле кирет. Же адамга жабышып алабы? Бул кадимки жабышып алат. Баарын өзү жооп берип коюптур. Алла разы болсун. Жок калды бүттү.
Allah razı olsun tamam. Bizden gelse içerisinde maşallah taza kандай sonda abi. Allahu ekber. Elhamdülillah. Emi toğanlarım Allah razı olsun. Biraz güldürüp de koydum. Negizimde pozitifti жақсы көрөм. Анан бияққа келсең эле баарың артың эле монтип эле момундай бас эле тияктан кыйкырып атат, бияктан ызы чуулап атат, тоолонуп атат. Момунтип эле көздөрү тостой эле кетип калышыңар калат. Бул жерде силер кадимки дару шифа, дару салам деп коем жердечи. Мына тынчтыктын короосу деп жатчы. Байкасаңар кирсеңер, бар нерсе унутуп каласыңар. Жүрө бересиңер, болбосо ойлосоң үйүңдөн камап койсо да турмак эмессиңер. Бирок жүрөсүңөр барасыңар. Эмне үчүн дегенде субханалла барлық сілерге қызмат қылып жатқандар барлық ой пикири Алланың разылығы, башқа нәрсе жоқ. Иншалла осы жерге келгеннен баштап қанша адамдар намаз оқып кетіп жатады, қанша адамдар динин таап кетіп жатады, қанша үй бүлө жарашып кетіп жатады, қанша адам мұсылманның жашоосунун максатын таап кетіп жатады. Мұның барлығы тең эле ушул короонун бир берекеси деп айтам. Ошондой, ушул короонун берекесинен колдонуп алыңыздар. Чын айтам. Тамашалап айта берем, тизден бышпаган манттан жеп койгула. Самопал 3 вадомдан ичип койгула кофеден. Бирок сүтү оригинал да. Өткөзгөндө силерге берген бөгөт болуп калды. Айылганчы. Машалла. Анча мынча болсо дагы мындай бир башка нерсе, таза аба, кандай нерсе. Маша ошондой нерсе. Ошонун баарын колдонгула. Бүгүнкү өмүрчү бүгүн эле берилген бир жакшылык. Эртең ким бул эле калаары белгисиз. Ошон үчүн бүгүн күлүп жайнап жашооңдун бир рахатына батып, ар бир кылган нерсеңе бир ыраазы болуп өтүш керек. Антесе өмүр адамга бир эле келет, чындачы, бир эле келет. Көп адамдар өмүр бир келген өмүрүн туура эмес колдонуп алышат. Азыркы убакыт, мына азыр мына данный силер угуп атасыздар. Мен ушундай рахат алып отурам да. Эмне үчүн рахат алып отурам десеңиз, анткени бул дүйнө бүгүн бир пайдалуу бир иш кылып атабыз. Пайдасы эмес, пайдалуу. Приятность, полезность, полезность, приятность, то есть. Адам өз ушун жашаганын үйрөнөлү, машалла. Күнүгө ушу күндү пайдалуу өткөзөлү. Бирөө үчүн эмес, чын айтсам, өзүң үчүн пайдалуу өткөз. Кудай Таала сага дүйнө берген болсо, дүйнөңдө туура колдон. Эгер сени Кудай Таала дүйнөңдө алып салган болсо, ошондо эле туура колдон да. Бирөөнө акыл берет, бирөөнө күч берет Кудай. Ошону колдонуш керек. Дүйнөнүн кайсы бурчуна барба ошол эле күндү көрөсүң. Дүйнөнүн кайсы бурчуна барба ошол адамды эле көрөсүң. Бирок бир тилде, бир динде, бир маданиятта, бир менталитетте болгон адамдар бир жерге чогулуп, анан бири менен баарлаша турган болсо кандай сонун турабы? Демек, сонун нерсе машаллах. Сонун нерсе колдонушубуз керек. Жашоо бир келген бир байлык. Машаллах. Бир аксакал өтүп баратат. Жанында отурам, мени карап, ыйлайт. Анда жап-жаш бала болчумун. Ой, атайым эмне болду десем, мен сенин жашың болсо менде дейт. Каркара бол өлгөн адам. Бирок ушундай бир сенин жашың кайра мага берсе дейт да. Анан күлүп, иншалла Кудай берсе бейиште жап-жаш болосуң, күлтип карап туруп, сен мага ушу бейишти убада кыласыңбы деп атпайбы? Анан сиз сонун адамсыз, бир да калп айткан эмессиз, бирөөнүн көңүлүн ооруткан эмессиз. Иншалла Кудай берсе бейишке кирсем, күлүп туруп, бейиште точно ошондой болом деди, ошондой жашта болосуз, жаш болосуз десем күлүп, билесиң балам дейт да. 1000 күндүк бейиштен 1 күндүк түрлүк деген бар балам. Түрлүгүңдү жакшылап колдон деп туруп, өлүп калып атпайбы? Ошондон ушул мезгилде чейин ушуну мен көпкө чейин түшүнгөн эмесмин. Бирок 1000 күндүк түрлүктө 1000 күндүк бейиштен 1 күн түрлүк деген көрсө, адам баласы эгерде бүгүн азыркы мезгилин туура колдонуп жашап кеткен болсочу, 1000 күндүк бейиштин арасында дагычы өтө чоң бир жакшылык экен да. Бүгүн күнү туура колдонолу, туура жол табалы, туура мамиле кылалы, туура сүйөлү, туура жашайлы, туура тамак ичели туруп. Сонун экен да. Ошо киши өткөндө көпкө чейин субханаллахдай ойлонуп жүрдүм да. Билем мен өзүм ойлонгонду жакшы көрөм. Бирок ошол адамдын айткан сөзү ушул мезгилде азыр айтылып кетти. Ошон үчүн 1 күндүк амалыбыз бизди 1000 күндүк бейишке алмаштырат иншалла. Субханака ва хамдик, ашалла анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым баарыбызга хидаят бер, иман бер. Ар бирибизди туура жолго багышта. Аллахым эл жутса тынччылык бер, арада бала апаттардан сакта. Жаштарыбызга иман бер, карларга инсаф бер.
El yurtuna tınçlık ber. O Allah sen jakşılık yetkizirsin, günleri keçirirsin. Sen bizim yüreklerimizi bilesin Allah'ım. Yüreklerimizge jakşılıkты sal, jaman oydu alыстатып sal Allah'ım. Bizge korдук алып келгендерди bizi алыстат, bizge бактылуу алып келгендерге жакындат Кудайым. O Allah жалкоолуктан, экидүздүктөн, мемезден, текеберликтен, көрбаштан Кудайым сактап, ар бирибизди өзүңдүн жолуңда, пайгамбардын жолунда бирге болушка тоофук бер.